Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Hurmatlı momin Müslüman bir tuğanlar, biz buyursa nahvu iliminden sabak başlatacağız buyursa. Bu baştalgıç dengelde, nahvu ilimini en baştalgıç dengeldeki baştalgıç dengeldeki studentlerge arналат buyursa. Biz Matnul Ajurumiyya kitabından nahvu iliminden sabak başlatacağız. Bu kitapga girişerden aldın. Biz nahvu boyunca жалпы bir tanışıp alışımız gerek. Ошол наху илимини бизге тааныта турган эң негизги bir 6 негизги нерсени айтып өтөбүз буюрса. Ошол негиздердин эң биринчиси бул наху илими деген не? Наху илими бул синтаксис. Араб тилинин синтаксисин үйрөтөт бизге. Ошол наху илимини бизге тааныта турган biz kirişүү кылып алайлы. Ошол китепке киришерден алдын biz наху менен bir таанышып алышыбыз керек. Биринчи наху илимини тааныта турган 6 негиз. Ошол 6 негиздин биринчиси бул наху илиминин, араб тилиндеги ошол синтаксис илиминин аныктамасы. Биринчиси аныктамасы, экинчиси изилдөө объектиси. Наху илиминин изилдөө объектиси. Андан кийинкisi üçüncü nerse, andan keyin paydası. Nahvu iliminin paydası. Dördüncüsü nahvu ilimi ilimlerden qaysi kategoriyasına giret. Beşincisi bu ilimdin negizlөөчүсү kim bolup sanalat? Yani başka erejelerini en birinci kim jolgo düşürgөн. Andan keyinki hukmu şer'i fihi. Şariattагы бул илимди үйрөнүүнүн шариаттагы өкүмү кандай болот? Мына ошол 6 негиз боюнча кыскача айтып өтөбүз. Бул нерселер бизди наху илими менен тааныштырат буюрса. Эң биринчиси биз айттык нахунун аныктамасы. Синтаксистин, наху деген бул синтаксис илими. Мына ошол илимдин аныктамасы. At-ta'rif كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معاني. Nahvu деген söz tildik manisi bir kança maniye aytılат. Minha el-cihetu. Oşol manilerden birincisi bu mekan ciha, taraf. Misal üçün zahabtu nahwa fulanin. Yani fulan деген balança. Balança tarafqa bardım. Nahvu деген söz bu yerde taraf деген mani. Bu tildeki manisi. Ve minha eşşibhu vel mithlu. Ana oşol tildeki manilerinden dağı bir manisi okşoş деген di bildiret. Taqulu Muhammedun nahvu Aliyin. Muhammed Ali siyahtu. Yani Muhammed Ali'ye okşoş деген mani bildiret. Alimi termindik manisi bolsa alımlar, nahvu iliminin aşol alımlarından terminologiya koygan manisi, termindik manisi kanday bolot? Bul el-ilmu bil-qavaidillati yu'rafu biha ahkamu awahir el-kelimatil arabiyyati fi hali terkibiha. Arap dilindeki sözlördü süylem kılıp kuragan uçurda oşol sözlördün akırkı hareketleri kantip bütöt. Fatha менен бүтөбү, же damma менен бүтөбү, же kasra менен бүтөбү, жана башка ушул сыяктуу. Кантип бүтөрүнү бизге эрежелерди үйрөткөн илим, бул наху илими болуп эсептелет. Андан кийинки негиз бизди наху илимине тааныта турган экинчи негиз al-mawdu'. Изилдөө объектиси. Ошол наху илими, синтакс илими эмнени izleydi. Mavdu ilmin nah el kelimatul arabiyye. Arap dilindeki sözler.
Биз араб тилиндеги сөздөр деп айта турган болсок, анда морфологиядагы араб тилиндеги сорф илими, морфология илими дагы бул сөздөрдү үйрөтөт. Бирок кайсы тарабынан? Морфология, сарф сөздөрдү кантип жасоо үйрөтө турган болсо, ошол кантип жасаш керек, сөздөрдү кантип жасаш керек, ошону үйрөтө турган болсо, ал эми наху илими бул ошол сөздөрдү сүйлөм кылып курган учурда акыры кандай бүтөрүнү үйрөткөн илим. Сөздөрдү, демек, изилдөө объектиси бул араб тилиндеги наху илим изилдөө объектиси, окута турган нерсеси бул араб тилиндеги сөздөрдү үйрөтөт. Бирок кайсы тарабынан? Сүйлөм болуп куралган учурда сөздүн акыркы аракети кантип бүтөт? Мына ошол тарабынан изилдеп окутат. Ал эми үчүнчү бизге тааныта турган үчүнчү нерсе бул ас-самара, пайдасы. Наху илимини үйрөнүүдүн пайдасы эмне? Биз кандай пайда алабыз наху илимини үйрөнүү менен? Эң биринчи пайдасы сиянатул лисани анил хата. Тилди эмнеден? Катадан сактоо. Мындайча айтканда, биз сиянатул лисани анил хата фил каламил араби. Арабча сүйлөп атканда кантип туура сүйлөш керек? Эң биринчи пайдасы кантип туура сүйлөш керек. Яни тилибизди туура эмес сүйлөп алуудан сактоо. Ал эми экинчи пайдасы ва фахмул Кур'анил карими вал хадисин набавийи фахман сахихан. Аллазайни хума аслу шариатил исламияти ва алейхима мадаруха. Кур'ани каримди, куттуу Кур'ани каримди биз ыйык Кур'ани каримди жана ошондой эле пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам куттуу хадистерини туура түшүнүү. Экинчи пайдасы Кур'ани каримди жана хадисти туура түшүнүү. Ошол Кур'ан менен хадис бул эмне болот? Биздин динибиздин, биздин шариятыбыздын эң негизги болгон Кур'ан менен хадисти туура түшүнүү. Андан кийинки нерсе, төртүнчү нерсе нисбатуху. Ошол наху илими илимдердин кайсы категориясына кирет? Албетте бул араб тил илимдеринин катарына кирет. Араб тилин илимдеринин катарында. Араб тил илимдери дегенде биз бир канча илимдерди айтабыз. Алардан бирөөсүнө сарф, мисалы үчүн морфология, экинчиси ошол биз азыр баштап аткан наху илими, андан кийин балага илими. Балага илими өз ичинде дагы үчөөгө бөлүнүп кетет, ар бирөөсү өзү алдынча болуп саналат. Мына ошентип 12 илим бар. Ошол 12 илимдин наху илими бирөөсү болуп саналат. Андан кийинки нерсе вади'у. Бул наху илиминин негиздөөчүсү. Башкача айтканда, бул илимдин эң алгачкы эрежелерини ким изилдеп баштаган жана ким мындай бир жолго түшүргөн, илим катары жолго түшүргөн. Бул эң биринчи негиздеген киши أول واضع لعلم النحو هو أبو أسود الدؤلي. أبو أسود الدؤلي деген киши наху илиминин негиздеген. Бул киши Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху, Али радиаллаху анхунун буйругу менен ушул ишти баштаган. Ушул илимди негиздеген. Андан кийин эң акыркы нерсе, айтыла турган нерсе хукму шари'и фихи. Наху илимини үйрөнүү шарияттагы наху илимини үйрөнүүнүн өкүмү эмне? Наху илимини шариятта үйрөнүүнүн өкүмү фардун мин фурудил кифая. Yani фард кифая болуп саналат. Фард кифая деген эмне? Фард кифая деген эгерде кайсы бир айылда, же болбосо кайсы бир райондо, же болбосо кайсы бир мамлекетте мына ушул илимди эгерде кайсы бир кишилер, бир канча кишилер алган болсо, үйрөнгөн болсо, мына ошол калгандарынан дагы эмне болот? Бул милдет моюндан түшөт. Ал эми
эч ким үйрөнбөй кое турган болсо, анда жалпы бул ошол айыл болсун, ошол район болсун, ошол область болсун, эмне болот, күнөөкөр болот деген сөз. Анткени наху илими бул биздин ошол Куран биздин шариятыбыздын негизи болгон Куран, хадис түшүнүүгө, мындайча айтканда, үйрөнүүгө бир курал илими болгондуктан буну үйрөнүү фарз кифая болот. وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. Эгерде бирөө ошол илимди үйрөнүүгө бел байлап чыккан болсо, мына ошол адамга не болот? Бул фарду айн болот. Мына ошол адамга фарду айн, милдеттүү түрдө ошол адамга не болот? Жүктөлөт. Ал эми бирөө, экөө же болбосо бир топ үйрөнгөн болсо, калгандарынан дагы бул милдет моюндарынан түшөт. Мына ошол менен бүгүнкү биздин сабагыбыз бүттү, аяктады. Буюрса кийинки сабактан биз матынга, китепке киришебиз буюрса.